Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен математика сабагында Каныбекова Назгүл. Бүгүнкү сабактын темасы квадрат. Квадрат деп кандай фигураны айтат элек? Албетте, квадрат дегенде эсиңерге бардык жактары барабар болгон тик бурчтук түшөт. Башкача айтканда, квадратка биз төмөнкүдөй аныктама берсек болот. Бир бурчу 90 градус болгон ромб бул квадрат деп аталат. Демек, биз мурдагы өткөн сабагыбызда ромб жөнүндө түшүнүк алган элек. Демек, квадрат бул ромбдун бир учуру экен. Башкача айтканда, бир бурчу 90 градус. Демек, анда карама-каршы бурчтары дагы бири-бирине барабар деген касиеттин негизинде квадраттын бардык бурчтары тик экендиги келип чыгат. Демек, квадрат ромбдун бир учуру болгондуктан ромбдун бардык касиеттери квадрат үчүн дагы аткарылат. Башкача айтканда, квадраттын диагоналдары кесилишет жана өз ара перпендикулярдуу. Бирок ромбдон айырмаланып, квадраттын диагоналдары өз ара барабар. Ошондуктан мунун аянты d квадратты 2-ге бөлгөнгө барабар. Ошондой эле, эгерде квадраттын жагы берилсе, анда анын аянтын табыш үчүн ал жагын квадратка көтөрүп коюу жетиштүү. Квадратка ичтен сызылган айлананын радиусу ал квадраттын жагынын жарымы менен өлчөнөт. Ал эми квадраттын периметри эмнеге барабар? Албетте, квадраттын 4 жагы тең бири-бирине барабар болгон үчүн, эгерде квадраттын жагы А болсо, анда анын периметри 4А. Мынакей. Айланага ичтен сызылган квадрат жана ошол эле учурда квадратка ичтен сызылган айлана берилген. Бул учурдагы радиустардын өз ара байланышы төмөндөгү формулаларда көрсөтүлүп турат. Силер квадратты жашоо турмушта кайсыл жерлерде кездештирип жүрөсүңөр? Мына мен бул сүрөттө бир нече мисалдарды келтирдим. Силер да өзүңөр бирден мисал ойлонуп көргүлө. Биз билген шахмат тактайчасы 64 майда квадраттарга бөлүнгөн. Анын 32-си ак, 32-си кара. Ал эми биз математикадан жазган чарчы дептер дагы ар бир чарчысы квадраттарды түзөт. Белек кутужалары. Азыр мен силерге эмне тапшырмаларды аткаруу керек экендигин жөнөтөм. Башкача айтканда, мульти-урокто тест иштейбиз. Мен силерге ошол тесттин ссылкасын жөнөтөм. Квадраттар боюнча силер 10 суроодон турган тестти белгилешиңер керек. Эч качан оорубагыла жана үйдөн чыкпагыла.